Учурда өлкөбүздөгү билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын негизги максаты келечек муунга сапаттуу билим берүүгө жетишүү болуп эсептелет. Сапаттуу жеткиликтүү билим гана мамлекеттин күч-кубатын арттырып, адамдардын жашоо шартын жеңилдетип, бакубат турмушка жеткирерин турмуш өзү далилдеп келет. Ошондуктан бул сапаттарды жаш өспүрүмдөрдү калыптандыруу максатында мамлекетибизде билим берүүнүн бардык тармактарына мамиле түп тамыры менен өзгөрүлүп, билим берүү тутумун реформалоо жүргүзүлүп, окутуунун жаңы стандарттары кирди. Облустун билим берүү тутумунун заманбап багыттарын, билим берүү тармагын башкаруудагы санариптештирүүнүн ордун, педагогдордун үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсүнүн жаңы багыттары аныкталууда. Ошону менен катар өлкө президенти билим берүү кызматкерлеринин социалдык маселелерин чечүү жаатында чечкиндүү кадамдарды жасоо менен айлык акынын кескин көтөрүлүшүн камсыздады жана билим берүү сапаттык көрсөткүчүн дүйнөлүк стандартка жооп берүүсүн камсыздоо максатында билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясына кол койду. Бул аракеттер билим берүү тутумундагы кызматкерлердин кесиптик жактан өнүгүүсү үчүн чоң өбөлгө болду. Өткөн окуу жылында Ош облусундагы 263.939 окуучуну камтыган 552 жалпы билим берүүчү мектептерде 19.391 мугалим, 44.838 баланы камтыган 492 балдар бакчаларында 2.998 тарбиячы келечек муундарга татыктуу тарбия таалим беришти. Мектептерди мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, жаңы мектептерди жана бала бакчаларды куруу, авариялык абалдагы мектептерди, бала бакчаларды оңдоо же кайра жаңыдан куруу Кыргыз Республикасынын президентинин приоритеттүү багыттарынын бири болуп келүүдө. Жаңы мектептерди жана бала бакчаларды курууда бир гана республикалык бюджетке таянбастан, жергиликтүү бюджеттин, чет элдик инвесторлордун жана жергиликтүү демөөрчүлөрдүн колдоолорун пайдалануу да кеңири практикаланууда. Сарай айыл өкмөтү тарабынан мына билим берүү тармагына биз өтө көп көңүл бурабыз. Быйылкы жылга биздин мына жергиликтүү бюджеттен ошо билим берүү тармагына 8.235.000 сом акча караганбыз. Бул акчанын 800.000 сом акчасы ремонтко, 600.000 сом акча бул баягы мектептеги канцтовар, ошогон майда чүйдө нерселерди сатып алып беришке караганбыз. Ошондой эле мына быйылкы былтыр кыш оор болгондуктан былтыр кышта кичине бир көйгөйлөр болуп, ошо мектептин жылуулук системаларын кайрадан мындай жаңылап чыгайлы деп ошого 1.900.000 сом карадык. Ошондой эле мындай ремонтторуна мына класстарга, кээ бир класстарда эмеректер эскирип кеткендиктен ага 1 миллион сом карадык. Ошол анан мына мугалимдерди бир колдоо максатында, кичине бир шыктандыруу максатында бир жаш мугалимдерге, бир 16 мугалимге 10.000 сомдон материалдык жардам көрсөтөбүз. Ошондой эле бир мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр, ошондой эле мыкты окуучуларга бир 91.600 сом акча караганбыз. 2022-2023 окуу жылында Ош облусу боюнча жалпы 15 билим берүү мекемесинин жаңы имараты колдонууга берилди. Алардын ичинен 4 мектеп, 3 мектепке чейинки курулуш, 7 балдар бакчасы жана 1 спорт зал. Учурда 62 билим берүү мекемелеринин жаңы курулуштары жүрүп жатат. Алардын ичинен 40 мектеп, 14 бала бакча, 8 спорт зал. 2023-2024 жаңы окуу жылынын башталышына карата 5 мектепти пайдаланууга берүү каралса, 2023 жылдын соңуна чейин 25 мектептин жаңы имараты колдонууга берилүүсү күтүлүүдө. Ошону менен катар 2023 жылдын аягына чейин 50 мектепке чейинки билим берүү мекемесин жаңыдан ишке берүү аракеттери жүрүүдө. Билим берүүнү санариптештирүү аркылуу келечек ээлери жаңы заманбап технологияларды мектептен эле өздөштүрө баштайт. Ошондуктан мектептерди компьютердик техникалар, интерактивдүү доскалар, интернет байланышы менен камсыздоо учурдун талабы болуп эсептелет. Облустагы жалпы билим берүүчү мектептерде 11.177 даана компьютер бар. Облус боюнча мектептерди компьютер менен камсыздоо 97,4% түзөт. Ал эми 552 мектептин ичинен 546 мектеп интернетке кабель аркылуу туташтырылып, бул облус боюнча мектептердин 99% түзөт. Калган мектептер мобилдик байланыш аркылуу интернетке туташат. Ал эми 410 мектепте видео көзөмөл орнотулуп, мектеп окуучуларынын коопсуздугун видео көзөмөл аркылуу камсыздоо 79,4% түздү.
Окуучулардын билим деңгээлин аныктоочу ар кандай республикалык сынактарда Ош облусунун мектеп окуучулары да үзгүлтүксүз катышууда. Алсак республикалык олимпиаданын 4-баскычында Ош облусу боюнча жалпы 40 мектеп окуучусу катышып, анын ичинен 3 окуучу байгелүү 1-2, 3 орундарды ээлешти. Алар Алай, Карагулжа жана Кара Суу районунун окуучулары болду. Кызыбыз Кара Суу шаарындагы номер 66 Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебин 11-классын ийгиликтүү аяктап, республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болуп, азыркы учурда Бишкек шаарындагы Ала-Тоо Ататүрк университетине 100% бошотулган бюджеттик негизде окууга өтүп, азыр студентский билетин алып, бизди сүйүндүрүп отурат. Бардык предметтик мугалимдерине мектептин ырайчылыгын билдирем. Себеби ушул балдардын баарынын окуп, ушундай ийгиликке жетишкенине баары эле себепчи деп ойлойм. Облустагы 13.894 бүтүрүүчүнүн ичинен 554 бүтүрүүчү алтын таймга артыкчылык аттестатына талапкер болуп катталып, алардын ичинен тесттик сынакка 512 бүтүрүүчү катышты. Сыноонун жыйынтыгы менен облус боюнча 20 бүтүрүүчү алтын таймга артыкчылык аттестатынын ээси болушту. Тесттик сыноонун жыйынтыгы боюнча Алай районунан 1, Кара Суу районунан 5, Араван районунан 1, Ноокат районунан 9, Өзгөн районунан 4 бүтүрүүчү алтын таймга артыкчылык аттестатына ээ болушуп, айрыкча Ноокат районунун Билимкана мектеп лицейи алтын таймга артыкчылык аттестатынын жыйынтыгы боюнча республикада эң мыкты мекеме деп аныкталды. 2022-2023 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен облус аймагындагы билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жыйындар өткөрүлүп, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча бир канча тапшырмалар коюлду. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Кара Суу районунун 1 окуучусу алтын сертификатка ээ болду. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында өлкөдөгү 10 эң мыкты деңгээлдеги райондорго Ош облусунун Карагулжа районунун кошулуусу бул абдан натыйжалуу аракет катары белгиленди. Жалпы билим берүүчү мектептердин башталгыч класстарынын окуучуларынын тамактануусун уюштуруу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдорун жетекчиликке алуу менен Ош облусунун жалпы билим берүүчү мектептеринин башталгыч класстарынын окуучуларынын ысык тамак менен камсыздоонун аракеттери көрүлүүдө. Быйылкы окуу жылында Ош облусу боюнча 344 мектепте окуучуларга ысык тамак берилди. Анын ичинен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен 141 мектепте, Япон грантынын эсебинен 3, репликациялык мектеп 3, Мерсико эл аралык уюмунун колдоосу менен 161 мектеп камсыздалды. Мектеп окуучуларынын шык жөндөмүнө, талантына карап, өнөр үйрөтүп, алар чыгармачыл дараметин өстүрүүдө балдардын чыгармачылык борборлору жигердүү иштерди аткарып келе жатат. Ош облусу боюнча түрдүү багыттагы иримдерге 10.200 таланттуу балдар тартылган. Билим берүү жана тарбия берүүнүн өзгөчө мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен жаш муундарга өз өлкөсүнүн тарыхый жана маданий мурастарын терең изилдеп түшүнүү, экологиялык билимдерин өстүрүү, атуулдук мекенчилдикти калыптандыруу, техникалык чыгармачылыгын, интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрүн жана көркөм чыгармачыл дараметин өнүктүрүү максатында ар кай багыттагы көргөзмөлөрдү кароо, сынактарды, фестивалдарды өткөрүп, таланттуу балдарга колдоо көрсөтүп келет. Жыл сайын биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз, креативдүү технологиялар кербени. Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам. Илимий техникалык олимпиада, хакатон жаш жаратма 40 чору аталышындагы сынактар өткөрүлүү менен ага Ош облусунун таланттуу окуучулары жигердүү катышып келүүдө. Жалпы билим берүү мекемелеринде эмгектенип, таланттуу чыгармачыл педагогторду жана жетекчилерди табуу, колдоо максатында жылдын мыкты мугалими 2023 жана жылдын мыкты тарбиячысы 2023 сынактары, андан сырткары жылдын мыкты мектеби 2023, жылдын мыкты бала бакчасы 2023 сынактары өткөрүлдү. Сынактар облус аймагындагы ар бир райондон жана бир шаардан тандалып алынган чыгармачылык менен иш аракетин жүргүзгөн, окутуунун жаңы усулдарын колдоно билген аракетчил, таланттуу мугалимдердин жана тарбиячылардын, ошондой эле эмгек жамааттарынын катышуусунда өткөрүлдү.
Сынактын жыйынтыгында жылдын мыкты мугалими номинациясын Ноокат районунун Курбская атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Айпери Кеңеш кызы, педагогикалык дебют номинациясын Ноокат районундагы Мурзагапар атындагы жөндөмдүү балдардын жатак гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Адилет Айтматов, эң мыктынын мыктысы номинациясын Карагулжа районунун Орозали Сайдилканов автордук мектебинин англис тили мугалими Алтынай Тажикова ээледи. Ал эми жылдын мыкты тарбиячысы 2023 сынагында баш байгеге Ноокат районундагы Өрнөк үмүттөрү балдар бакчасынын тарбиячысы Назира Козубаева татыктуу болду. 2022-2023 окуу жылында Ош облусунун билим берүү кызматкерлеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында Ош билим берүү институтунун кызматкерлери тарабынан окуучулар курстар өткөрүлүп, жалпы 3120 педагогикалык кызматкерлердин кесиптик билими жогорулатылды. Алдыбыздагы 2023-2024 окуу жылыда билим берүү жаатында облусубуз үчүн ийгиликтерди коштогон окуу жылдарынан болот деген терең ишеничтебиз.